Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар, Алтын Доордун алтын адамдары. Биз бүгүн дагы Бакытбек экөөбүз жолугушуп, сиздер үчүн дагы бир жакшы, пайдалуу видео тартайлы деп чечтик. Көрүп атасыздар, угуп атасыздар, буюрса мына деп 4-чү жыштыктын босогосуна келип калдык. Керек болсо ушул өзүбүздүн эле арабыздагы замандаштарыбыз өтүп жатышат 4-чү жыштыкка. Бирок тилекке каршы ушул Алтын Доор жөнүндө, 4-чү жыштык жөнүндө, деги эле ааламда болуп аткан өзгөрүүлөр жөнүндө маалыматы жок дагы биздин замандаштарыбыз бар. Бүгүнкү күндө билбестиктен ар кайсы жерлер ооруганда врачтарга кайрылышып, фарм препараттарды да ичип жатышат. Ал эми ошол фарм препараттар бүгүнкү кезде бизге эч кандай таасирин бербей калды. Бул эмне дегенди билгизет? Бул бүгүнкү күндө биздин клеткаларыбыз өзгөрүп атат дегенди билгизет. Азыр Бакыт байкеге суроону узатайын. Бакыт байке бизге бүгүнкү болуп аткан акыркы жаңылыктардан, анан акыркы түшүп аткан энергиялар жөнүндө бизге маек куруп берсин. Кадырлуу күн, Бакыт байке. Саламатсыздар. Албетте өзгөрүү жүрүп атат, өзгөрүү келип жаткан энергиялардын, күч кубаттын, таасиринин артында болуп атат. Баягы өзгөрүүнү ушул кезде азыр өзгөрүүнү мурун билинбесе, көрүнбөсө, азыр көпчүлүктүн өзгөрүүнү көрүп, сезип, билип аткандар көбөйдү. Ошо орлого келип аткандар чейин эле өткөндө эле көрсөттүк. Ошо 4-чү жумаяга алабызда өтүп аткандар кандай симптомдор менен өтүп атат, өтүп алгандан кийин алардын бүгүнкү жашоосу кандай болуп атат, аябай эле бир кызыктуу нерселерге баштарынан өткүзүп атат. Ошол нерсе аябай күчөп атат. Эми ушул илимге таянсак, ушул ноябрь, декабрь айларында баягы массовый ойгонуу деп коет. Ошо массовый ойгоодо ушунчалык жер үстүндө жалпы адамзаттан көп өтсө керек. Мына канчалык көпчүлүк өткөн сайын көпчүлүктүн энергетикасы ошол ааламдын ошо түпкүрүнөн энергия өздөрүнө тарта баштаганда, бул жердеги ошол жаңы жыштыктын энергетикасы дагы толуп, кеңейип, чоңоюп дегендей, бул болчу процесстерди дагы алдыга ылдамдаткан жатат да. Ошон үчүн баарыңарга бир гана нерсе айтарлык элек, ошол өзгөрүү учурунда адамдын ошо төбөсүнөн төбөлөп кирген нур төбөдөн кирет эмеспи, ошол төбө ачык болуш үчүн, жүрөгү ачык болуш үчүн ошонун баарын кармап турган адамда көңүл. Мына ошо ар ким көңүлдүн ыргагын кармаса, көңүлдүү жүрсө, ошол биздин ушу жүрөккө, дил кубатына жетип аткан нурлар кыйнабай, кыстабай бат жетет эле. Анан кийин баягы клеточный уровеньде бат тарайт эле да, жана адамдардын өзүнөн чыккан энергетика жалпылыкка, жерибизге, элибизге чачырай баштайт эле тарап. Ошон үчүн суранып кетебиз, бир гана ушул ички дүйнөнүн жылмайып жүрүүсү абдан керек учур азыр. Бакыт байке, азыркы мен акыркы кабарлардан, интернетте акыркы кабарлардан айтылып атат да. Энергия страха алынды, энергия кармы алынды. Анан мурун болсо бизде гормон счастья деп коет эмеспи? Ошол бир определенный эле убакытта бизде иштетилип чыгып аткан болсо, азыркы күндөрдө бул эми постоянно ошол бактылуулук гормону бөлүнүп чыгат депчи. Демек, адамдар кандай десем, жакшы көңүлдө жүрүт да эми. Негизги көрсөтүп аткан багыт ушундай болуп атат, алынганын, жакшылыкка баарын которуп атканын. Бирок ошол бул иштин баарына адам өз фактор да.
Мисалы эгер адам өзүнүн жан дүйнөсү жыргай баштаганын билсе, анда жакшы жака кандайдыр таасирин тийгизип атканын биле баштайт да. Ошондой эле адамдын аң сезимдин түпкүрүнө сиңип кеткен терс энергетикалар алар да кошо чыгып атат да, мисалычы. Ошон үчүн адамдар туруп ачуусу келип, туруп ыйлап жибергенде өзүнүн өзү ар кандай ошондой бир ситуацияларга түшүп калып атат да. Бирок негизи эле ошол өзү айтып аткан коркунучтун энергетикасы, түптөн келаткан кармалар акырындап алынып атат. Бул баттыл алынып келе турган нерсе эмес экен. Себеп дегенде бунун баарын адамдар өздөрү кармап калып атат да. Өздөрүн көзөмөлгө адамдар алган болсо, өздөрүн көзөмөлгө алып, ошол өзүнүн жайдары алып жүрсө, жакшы алып жүрсө, кунак алып жүрсө, ички дүйнөсүн дайыма кубанычта алып жүрсө, бул нерсе батыраак кетет эле да. Анан эң негизги фактор ушу адам бирин бири жакшы көргөн сайын же бири бирине ушунчалык мээрим сүйүү чачкан сайын ошондо бул карманын кетиши аябай бат болот да. Анткени карманын күчү ошол сүйүү мээрим нурларына туруштук бере албайт да. Мисалы ошол эле силер жаман көргөн кишиңерди жаман көрүп калган болсоңор же таанып калган болсоңор, ошолорго кайра мээрим жөнөтсөңөр, ошол силерге келип аткан ада пайда болгон карманы, ошо кармалык күчүн жок кылууга болот да. Түшүнүк эле керек, Түшүнүк керек. Түшүнүк да бул өзү тепкичсиз мал да. Канчалык түшүнүк бийиктеген сайын, кайсы тепкичте болсо адамдын жашоосу деле ошол тепкичтеги жашоодо баштан өткөрө баштайт да. Ошон үчүн бийлигин элибизге жогорку жыштыктын нур кубаты керек болуп турат. Эгер эл көңүлдүү жүрсө, сүйүүдө жүрсө, булардын өзүнүн деңгээли жогорку жыштыкка кирет. Адам эгер ошону акыбалды өзүндө кармай билген болсо, адамдын өзүнүн аябай жеңил болмок, бат эле көтөрүлүп кетмек. Бактыбеке, ушул переход 25-жыл, 25-жылдан 35-жылга чейин созулат деп атпайбы? Ошондо биз 25-жылдан 35-жылга чейин 5-жыштыкка өтөбүзбү? Негизги бул азырдагы бул 12 жыл башталган нерсе да. Ошондон бери биз улам келген күчтүү нурлардын таасиринин астында улам таасирленип, улам нурданып, улам нурга сиңип, улам өзүбүздүн жыштыгыбызды көтөрүп келебиз да. Мына ушул жыштыктын 4-кө өтүү жыштыгы мына азыр 2022 жылдын астында, астыңкы айлардагы ушул азыр ноябрь менен декабрда башталып отурат. Анан бул башталган процесстин ичинде аң сезимине жараша 5-жыштыкка эле өтүп кеткендер болот. 6-га эле өтүп кеткендер болот. Баары адамдын өзүнөн болот да. Бирок негизги көпчүлүк ошол 2022ден баштаган 2023кө чейин ортосуна алып атат. 23кө чейин ойгонуп, 25те өтүш керек да. 4кө полный өтүп кетиш керек. Мына арасында 5кө өткөндөр бар. 35-жылга чейин? 35-жылдан кийин эле нары бул эме процесс кете берет. Токтойт. Ошол ичинде эле 2004төгүлөр болот, 2035 жылдары. Ошентип баарыбыз өтүрүккөнгө аракет кылабыз да, бир какой-то бир определенный биздин билишибизче бир ошол 35тен да жогоруго дейинби толук өтүш үчүн бир дагы бир 50 жыл керекпи? Керек да, жылдар. Канча жыл керек? Ого эмес деме. Ушул дененин баары жука денеге өтүп кетиш деген бул бир күндүк жумуш эмес. Бул кандайдыр бир жылдарды өзүнө талап кылат да. Бактыбеке, бир 3-4 күн мурун интернеттен көрдүм да, түшкөн сообщениелерден. Кара күчтөр башка планеталарга кетип жатат деген жаңылыкты уктум. Туура, кара күчтөр деген эме алардын жыштыгы менен азыркы биз өтүп аткан жыштык бири-бирине дал келбейт. Ошон үчүн кара күчтөргө эки гана нерсе коюлган. Бири аларда ошо арууланып, арулукка өтүп кетиш керек. Же болбосо анда бул тиги жыштыкка жашай албагандайын алар биздин бул жер планетабызды таштап кетишке туура келет. Ошондуктан бул процесс жүрүп атат. Булун бурчуна чейин катылып жатканда ошо кара күчтөрдүн күчү чыга баштады.
кара күч деген нерсе эмне бул? Терс энергия да. Терс энергия бул адамдын ичине кирип кеткен, адам менен кошо жашап келе аткан нерсе. Адам ачуу келет, тартынат, ар кандай терс күчтөр бар эмеспи? Ушулардын баары ошо өзүнчө күчтөр деп эсептелет. Мына булардын баары ушул акырындап чыгып атат, адамдардын да ошол ички дүйнөсүнөн азыркы кезде кээ бир оору каптап атпайбы, бир кандайдыр оорусу оору эмес, 2 күн ооруп 1 күн соодо дегенде алынкан болгондой болуп атпайбы элдин баарычы. Мына ошол процесстер өтүп атат, ошолор чыгып атат деп ойлойбуз. Баары акырындап чыгып атат да. Эгер адам өзү бул илимди билип өзүнөн умтулган болсо, бул тез болот да. Анткени ал кайра ал күчтү өзүнө чакырбайт эле, эч убакта таарынбайт эле, капа болбойт эле. Бир гана жакшы нерсени гана сүйлөп, аларды кайра киргизбейт эле. Адам качан ачууланганда же болбогондо капа болгондо, таарынганда бул күч автоматически адамда кайра пайда боло берет да. Бакыт байке, азыр мынакей 4-жыштыкка элдер өтүп атат, Анан айтып атпайбы? Алар деле ушул 3-жыштыктагы адамдардын арасында эле жашап жүрөт. Просто көрүнгөн адамга алар нурдан көрүнөт депчи. Эми ушул жерден суроо чыгып атат да биздин көрүүчүлөрдөнчү. Эгерде 4-жыштыкта жашап аткан адам, допустим, эт жеп алды, чучук жеп алды тойго барып. Анда кандай болду? Ал кайра 3-жыштыкка түшүп кетеби? Жок, эми ал сразу эле түшүп кетпейт. Ал ошол эттин энергиясы оор болуп эсептелет да, оор энергия да. Ооба. Азыркы адамдар ошо эт жегенде өздөрү оорлоп эле, көтөрө албай эле баягы энергетика, анткени көтөрүлүп алды энергетикачы. Мурункудай болбогот да, мурун бир эт жесең бир кубатка толуп, бир өзүңчө бир шаңданып калсаң, ошо эттин күчү менен нерселер чыгып атпайбы? Мисалы, кыргыздар да кубат алабыз да. Анан ошол нерсе акырындап бул мурункудай пайдасы жок. Мурункудай наоборот адамга бир оордукту алып келе баштайт да. Анан адамдар өздөрү эле бул нерседен акырын тая баштайт. Ошондой эле болуп калды азыр эле. Мурункудай, билбейм, мурункудай жей албайт го этти адамдар азыр. Так, башкача айтканда 4-жыштыктагы адамдар уже эт деле жегизи келбей калат тойго барса деле. Төрткө кирип алгандан кийин эт бир эле эт эмес, көптөгөн тамактарды адам жегиси келбей калат. Себеп дегенде адам ага муктаж болбой баштайт, адамдын клеткалары. Тамакка, ошондой эле байлыкка адам муктаж болбой баштайт. Өздөрүнчө эле бир мындай топуктап коет го, ошо жан дүйнөсү бир өзүнчө толуп эле, ички дүйнөсү көөдөн эле толуп тургандай сезе баштайт да. Мындай нерсе тартылуу күчтөрү болбойт да. Байке, 4-жыштыкка өтүп кеткен адамдар эмне иш кылат? Например, фермерлер бар бизде, дыйканчылык кылган адамдар бар. Ушундай деп көрүүчүлөр сурашып атат да. Ошондо деле ошол иштерибизди кылып жүрө беребизби же башкача болобу деп 4-жыштыкка өткөндө? Ошол эле иштер только баары алмашкан түрдө боло баштайт да. Ошол эле түшүм берип аткан продукция башкача берип баштайт да. Мисалы, өзүнүн бир калориясы башкача боло баштайт, бүт өзгөрө баштайт да. Ошо 5-жыштыктын энергетикасына баары шайкеш келе баштайт да, баары өзгөрүп. Мурункудай эле иштей берет, болгондо мурункудай ой болбойт да. Мисалы, ниет башкача, мен албай калам түшүм деген болбойт, мындай деп бир кандайдыр ачуу келген болбойт. Баардыгын эле ошол өзүнүн бирдей гармония деп коюшат го ошолор. Ошентип эмне иш кылса да алар ошол гармонияда жорулушуп бирге кыла баштайт да. 4-жыштыктагы адамдар, например, дыйканчылык кылып аткан болсо, дыйканчылыгы да түшүнсүз болуп калышы мүмкүнбү? Жок, ал убакта өзүнө өзү түшүнүктүү болот да. Азыркы биз кылып аткан ишти резко алмашып кетсе, конечно, түшүнүксүз болот. Бирок акырын алар ошо көнгөн, биз сотканы алганда биринчи көнбөй жүргөндө эле кийин көнүп кеттик го. Ошол сыяктуу эле акырын бул 4-измерениянын жыштыктарына көнө баштайт. 4-нүнүн эң айырмасы потому что аң сезимдер кеңейип кетет да. Аң сезим кеңейгенден кийин адамдардын аң сезимдеги мурунку жашоолору эсине келе баштайт, мурунку жашоолорунда эмне болгонун тааный баштайт. Ушундай бир ачылыштар адамдарда 4-измерияда аябай көп болот, башталат да. Азыр жаңы келип кеткен жигит Чалияр деген 4-жыштыкка өтүп атабы ал дагы? Бул 4-жыштыкка өтүп атат деген симптомдор. Симптомдор баары ошо окурмандардын арасында бир эле бүгүнкү келип кеткен жигит эмес, көпчүлүгү ушундай
душар болуп атат. Туруп эле кандайдыр бир ушунчалык природанын суулугун көрүп, шаркатмалар, куштардын бир үндөрү угулуп, же болбосо көнүштө көрүнүп кетип атат. Себеп дегенде бул параллельный бизге турган мирдин эшиги ачылып, бир жабылып тур да азыркы убактачы. Улам көндүрүп атат. Ошого булар өтүп баратышат да. Сон. Анан жана Манас чыгырыгы Ак Куюн боюнча дагы суроо беришип атат да. Бул сыйкырчылык эмеспи? Буну сыйкырчылык деп ошондой айтса да, бул эми мындайча айтканда ойлачылык деп коебузбу, же аталар айткандай жаратмандык деп коебуз да. Анан эми сыйкырчы деп которуп атпайбы? Сыйкырчы деген деле түпкүлүгү келгенде экөө окшош эле болуп кетип атпайбы? Алар деле жаратып атат сыйкыр менен. Биздин деле бараткан жашоо, мисалы азыр 4төн өткөндөн кийин, бизге 5ке жеткенден кийин биздин ойлор ушунчалык, сезимдер күчтөнүп калат да, биз ойлогон нерсени жарата баштайбыз. Ачык элечи, баягы жайыл дасторкондой жайып коюп, жыйнап коюп дегендей, ошондой бир мынча айтканда жомок жашоого кирип баратабыз да. Анын үчүн мен сыйкырчылык деп айтпайт элем. Бул ошол өзүбүздүн бир белгилери да. Жаратмандык. Анан кийин ушул Ак Куюн боюнча дагы сурашып атат да. Ушул Ак Куюн негизи эмнени тазалайт? Бул биздин денебизди тазалап, медерлерди майдалайбы, же биздин кандай десем, денебизди тазалап атабы, же биздин рухту тазалап атабы дейт. Канчалык ошол Ак Куюндун пайдасы канчалык айланып чимирилген сайын, Ак Куюн ошо биздин медерлерди майдалап атат да. Канчалык медерлер майдаланган сайын, биз майда жыштыгына өткөн сайын бизде бир кандайдыр күчтөр пайда болуп атат да, өзүбүздө күчтөр пайда болуп атат. Ошонун негизинде бул негизги түпкүлүгү арулук апарып атат да. Арулук деген бул рух да. Рухтун туу чокусу бул арулук. Ошо арулукка бизди жетектеп апарып атат да. Анан экинчи жагынан болсо, бунун айлануусун, биздин айтып атпайсыңбы, жана чакралар жөнүндө сөздөр болуп атпайбы? Биздин айлануунун негизинде биздин чакралар ушунчалык кеңейип, баратат. Ошонун ичинде эле биздин эфирный тело барго. Ошо менен биздин физический денени экөөнүн бири-биринен өтүп, эфирный физический телоны эфирный телого өткөзүп атат да. Ошондо биз эфирный дагы маалыматты через келген эфирден өтсө, биз прямо эле эфирге кирип баратабыз да. Ошого аябай чоң пайдалар тиет да. Демек, Ак Куюн бизге рухубузду тазалаш үчүн керек экен да. Өзүбүздү тазалаш керек. Ал жалпы эле тазалайт да. Ар бир клеточный уровеньде тазалап кетип атпайбы? Баарыбыз эле клетка медерлерден турабыз да, клетканын баары медерлерде. Рух ачылат да ошондон. Биз ошол Ак Куюнду анан кийин Манас чыгырыгын элестеткенде, өзүбүзгө айландырганда да, биз бир нерсени элестетип алып айландырышыбыз керекпи? Же жөн эле ниет коюп эле айландырып атабызбы? Негизи баягы иштен сыртка деп коет го. Иштен сыртка да адам өзүнүн турган омуртка өзөгүнүн баарын бир кандай элестетет. Мисалы, алтын элестетесиңби, же азыркы сөөк элестетесиңби? Эгерде ошондой бир алтын нур элестетип, сиз визуализация менен өзүңүздү алтындай сезсеңиз, качан сиз ошол Манас чыгырыгына салганда өзүңүз элестетсеңиз, ошол Манас чыгырыгы алтындан нурду чачып атканчы немелердин барчы. Бул аябай таазирлүү нерсе да. Качан сиз буну чачатып башканда, медерлериңиздин баары кыймылга киргенде, ааламдагы күч да алардан солгайып деп коет, сол жагынан айланат да. Ошондо ошо сиздеги Меркава деп койгон нерсе оң сол айлана баштайт да. Аябай чоң тазалануу болот. Чоң иш болот. Көпчүлүктү көп да, бүтүндүккү бүтүн да. Дагы Ак Куюн боюнча суроо да. Ак Куюнду биз өзүбүздүн өзөгүбүзгө отургузуп алып, өзүбүздүн өзөгүбүздү айландырып атабыз. Өзүбүздүн денебизди айландырып, медерлерибизди майдалатабыз, же болбосо биз өзүбүздү Ак Куюндун ичине салып алып айландырышыбыз керекпи деген суроолор болуп атат. Мисалы, Ак Куюн деп көнүп алгандан кийин, Ак Куюндун атын атаганда эле биздин ой кеткенде эле биздин өсөктөгү өсөк айлана баштайт да, Ак Куюнчу чимерилипчи. Ошол биздин өсөк деп омуртканы айтабыз да.
ошол десе айлана баштайт, өзөк айланат да. Өзөк айланат. Так, ак куюн биздин өзөгүбүздүн ичинде айланыш керекпи, ошондо же сыртыбызда айланыш керекпи? Өзөк ичинен айланып ал ошол өзөгүңдү кошо мындайдан жалпы айлантып денеден да чыгып каалаганыңдай чыгарып алып айлансаң болот да. Мисалы ичке кылып деле чыгарып алып айлансаң болот, же болбосо аны ушундай жайып жиберип, керек болсо бишкектин баарын өзүңө камтып алып тазаласаң да болот. Жер шарында тазаласаң болот. Ошондой эле бул чыгыр көкөбүнүн башты милдеттери бир эле да. Жана биз негизи көрүп жүрбөйбүзбү жана урагандардычы? Iya. Урагандарды көргөндө урагандардын ичинде кишилери дагы айланып аткан болот, машинеси дагы айланып аткан болот. Анда биз деле жер шарын ошентип эле ак куюнга салып алып айландырып берсек болот экен да? Болот, тазаласаңыз. Сон. Бакыт байке, чоң рахмат сизге. Ойлойм бүгүнкү видео көп адамдардын суроолоруна жооп болду го деп. Чоң рахмат сизге, чексиз мээрим, сүйүү, ыраазычылык бар болуңуз. Кабыл болсун.